Sen balkim özüң кээде бактылуу сезесиң, бирок ал толук бакыт эмес. Sen жүрөгүңдү толук тазаламайынча бакыттын, рахаттын дамын бир тууган тата албайсың. Ишату суада. Бактылуу жашоосу деген сөз бар да, бул деген жүрөгүңдө бардыгына жакшылык каалоо болгондо гана сенде жакшы. Кыргыздын бир сөзү бар. Ит үрө берет, кервен жүрө берет депчи. Адамдар кээ бир адам иттей эле болот да. Эми жолдо кетип атсаң, ит үрүп аткан болсо, итке маани бербейсиң го. Сенин максатың бар, кеме менен, кайык менен кетип атасың, тетин аркы жерге жетишиң керек болуп. Жолдо бияктан бири түрсө, аны карап неме кылып, буну урушуп, эсине барып айтып, буга айтып жүрсөң, жетпейсиң да сен. Пуст ит үрө берсин, кервен жүрө берсин дегенде, сенин жүрөгүң жүрө бериш керек болот да. Адамдардын башка илимий чөйрөдө ушундайлар бар, алымдарда ушундайлар бар. Өчөшүп бири-бирине андай кылды, мындай кылды. Ушундай жазуучуларда бар, ушул нерселер бар да. Кесиптештер, жанагы кедейдин душманы кедей дегенде молдонуку молдо, башканыкы башка, бизнесмендики бизнесмен да. Ошонун бардыгы міне жок кылыш керек. Анткени ар кимдин жолу башка, ар кимдин тагдыры башка, ар кимдин кабыры дагы башка. Демек ушул коркунучту биз туура сезгенде, ошондо биздин жүрөк ачык